Ассаламу алейкум достор. Ассаламу алейкум Чарбатова каналын көрүүчүлөрү. Мына сиздер көрүп тургандай, мына бул чыгарылышта биз ушул жайыт жерге эгилген чайыр каврак туурасында сөз кылабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерлер жайыт жерлер. Эч кандай суу келбейт. Ошол жерлерге 2023 жылы чачылган уруктар. Ошолорду сиздерге көрсөтөбүз. Мындай болуп уже 2 жашка толду да. Быйыл уже 3-жыл кетип атат. Мына арасында мындай 1 жыл кеч калып чыккандары дагы бар. И мыналар болсо уже быйыл 3 жашка толот да. 3-жыл кетип атат. Негизинен жайытка дагы эксе болот. Бирок жайытка сөзсүз түрдө күзүндө чачыш керек да. Кеч күзүндө чачыш керек. Эрте жазында чачкан болбойт. Анан сугат жерге гана эрте жазында чачып сугарсак өсө берет. Ал эми жайытка өспөй калат эрте жазында чачканчы. Мына абалын көрүп коюңуздар. Мындай болуп, сонун болуп өсүп атат. Буюрса бул чайырлар дагы бир 2 жыл, 3 жылдан кийин түшүмгө кирип жетилип калат. Арасында мына көрүп турганыңыздардай уруктар өнбөй калып, 1 жыл кечигип калган уруктар дагы бар да. Негизинен ушундай мына. Абалы өтө жакшы. Мындай болуп, уже мыналар уже 3-жылдан. Погода көрүп турганыңыздардай майда жамгыр жаап атат. Бул биздин ушул чайыр кавракка өтө пайдасы жакшы. Негизинен чайыр каврак бул өтө жакшы кирешелүү тармак. Кызыгып ошол жериңиздер болсо, кызыккандар болсо байланышсаңыздар болот. Ишеничтүү уруктар дагы бар. Экспорт жагындагы жана сбыт жагындагы биз толук сүйлөшүп беребиз. Бизде клиенттер дагы бар да. Негизинен сбыт проблема жок. Көрүп турганыңыздардан мына өсүп атат. Жайыт жерлерге дагы. Адресин айтып коеюн. Баткен область, Баткен району, Жаңыжер айылында. Жайыттан аренда калган жерлерибиз. Достор, биздин каналга катталып коюңуздар. Жана подписация кнопкасын басып, суроолор болсо астында номерлерди калтырабыз, ошол жака байланышсаңыздар болот. Комментарий дагы ошол жака дагы суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Буюрса негизинен мына өтө жакшы. Ушулар дагы бир 2 жылдан кийин уже түшүмгө кирип калат да. Сиздер менен бул чыгарылышта ушул тармакты көргөзгүбүз келди негизинен. Буюрса эмки чыгарылышты дагы чыдамсыздык менен күтүп турсаңыздар болот. Дагы да жакшы маалыматтарды, жакшы видеолорду сиздерге тартуулап чыгарып беребиз. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Дайыма карап туруңуздар.